Алыскы Каракулжа жергесинин Чалма айыл аймагынын Токпай Тала айылына келип отурабыз. Бүгүн биз сиздерге ушул толук элдин топуктуу жашоосу менен тааныштырганга аракет кылам. Ассаламу алейкум. Бүгүн сиздер менен ушул айылды кенен биргеликте жашоосун, турмуш тиричилигин эмне менен алектенишет, бүгүнкү күндө ушундай бир аптаптуу ысык убагында кандай тиричилик өткөрүп атат? Биз менен бирге болуңуздар, кенен таанышалы. Албетте, айылга кирген соң анын тарых таржымалына кызыкпай кое албайсың. Токпай Тала айылынын тарыхын кенен билүү үчүн аксакалдарга кезиктим. Токпай Тала болуп аталышына мындан бир 20-30 километр бийиктикте Токпай Ата деген мазар бар. Ошонун касиетинен ушул айылды Токпай Тала айылы болуп калган. Бул Токпай Тала айылы бул жерде мурун элде болгон эмес, анда мында эле киши болбосо. 1950 жылы Союздун убагында отурукташтырганда эки колхозду бириктирип, ушул Токпай Тала айылына отурукташтырып, көчөнү куруп, ушу элдин жашоосун оңдойбуз деп мамлекет ушундай кылып туруп отурукташтырган. Бул айыл келечеги мында ойлосоң өтө биздин айыл кымбаттуу айылдын бири деп эсептейм. Себеби биздин ушул айылдан эки социалисттик эмгектин баатыры өсүп чыккан. Бул Исаев Бедалбай, Абакиров Мамыт деген. Мына ушул кишилер элдин багуу, элдин каада салттын, элдин турмушун көтөрүү иретинде ушул жерде эмгектентип бардык элди жумушка буйруп, мына ушул айылда бизге мына биз эс тартканда эле килограммдап элге килограммдап туруп эмгек күнүнө жараша мал берген. Килограммдап эгин берген. Даже до того, что ушу эң кичинекей нерсе бир аселден бери берген килограммда ушу мына ушул Бедалбай Исаев Бедалбай деген башкармабыз и деген тамганы билет эле, башка тамга неграмотный. Ушу киши элдин мамлекет, элди багууда көп эмгектенген. Ушу кишинин эмгеги өтө зор. Ал эми ушул айылда эми мында ойлогондо бир 700-800ге жакын түтүн жашайбыз. Ушул өрөөндүн элин баарын бириктирген ошол киши болгон. Азыр жашообуз Кудайга шүгүр. Балдар окуп атат, жашап атат, эмгегибиз жакшы эле нерседе. Эл иштеп атат. Мына жерде мына быйыл биздин колунан келген балдар бирөөгө, колунда жокторго жардам берип атат. Мына ошондой эле мына ушул айылда мына жаныбызга бир мечит куруп атат. Бул да бир өзүбүздүн балдардан бирөө өз инициативасы менен бардык ыгым-чыгым ошонун жанынан ошону куруп берип жатат. Кудай кааласа 10-15 күн ичинде бүтөт бу дагы. Жогоруда айылдын атын кыска айтып өттү. Мен азыраак кошумчалап өтөйүн. Бул Токпай Талаада мурун эч ким жашаганда эмес, адам болгон эмес. 300 жыл ушул жерге ата-бабалардын келгенине ошол жылдын эле тегереги болду. Биз ар кайсы жерден келген мурунку ата-бабаларыбыз. Ошолор келгенден кийин бардыгы чогулуп туруп, ток эл болсун, элдин пейили оңолуп жакшы болсун деп туруп, өздөрү мурунку биринчи келген ата-бабалардын койгон аттары Токпай Тала болуп, ошо бойдон ушул күнгө чейин аталып калды. 1936 жылы, 32 жылы мына кыштак ылдый карап туруп түшүп калган экен. Бул багытта эмес, сайды карап түшүп калгандан кийин 4-5 жыл кайра ал эл бул жер болбойт экен. Биз кайра көнгөн жагыбызга көчүп кетебиз деп туруп, айылды бүтүндөй таштап коюп, кайра коктоголотторго көчүп кетип калган. Анан бул жерде бир болор болбос бир 10 чакты үй калат дагы, кайра 49-жылдан баштап туруп ушул жерге көчөлөр атайын уюшулуп, анан көчөлөрдүн менен ошо боюнча жашоо азыркыга уланып башталды, уланып атат. Кыргыздын кайсы урусунда уулдар? Азыр бул жерде негизинен Адыгененин чоң топтун урусунан Адыгенеден Баргыдан Кара Баргы, Сары Баргы, Таз Баргы деген урлар бар. Анан буларга кошулбаган Бакуулу деген бар. Анан Коңурат деген уру бар. Ошол 6 топ эл ушул жерде жашайбыз. Бардыгыбыз ынтымакта. Бир атанын бир ананын баласындай болуп туруп, бардыгы кандай коомдук иштер болобу, түрдүү жумуштар болобу, бардыгы бирдей кол кабыш кылып иштеп турушат. Иштерде жакшы. Эми заман бара-бара 90-жыл өзгөрүп кеткенден кийин айыл өкмөтүнө айланып кеттик. Айыл өкмөтүнө айлангандан кийин анан биздин мурунку абалдарыбыз кандай болот деп аткандан кийин коркуп жүргөндө суу деген бу жерде ичкен сууга өтө татаал турат элек.
Mına azırkı ayыл ökmötübüzdün başı Çolpankul, o tigi ayıldan bir 7-8 kilometr alıttan azır içip atkan suubuzdu uşul ayıl ökmötübüz kamsızlık berdi. Оба, аксакалдар айткандай, бул айылдын атын укканда эле айылдан чыккан социалисттик эмгектин баатырларын көздөн бир элестетип өтүүгө болот. Мына ошол аксакалдардан үлгү алган аксакалдар менен бир топ олтуруп маектештим. Ош облусунун Карагулжа районуна караштуу Чалма айыл аймагынын Токбайтала айылы тоолуу аймакка кирип, мында 1000ге жакын кожолук, 4450'нün тегерегинде кожолук жашайт. Илетелин негизинен чөп жыйнап, мал чарбачылыгы менен алектенишет. Айылдыктардын ишке жарамдуусу тышкы миграцияда эмгектенишет. Мамлекеттин эсебинен, дем берүүчү гранттын эсебинен ушул биринчиси жанагы бала бакча, адам мурункусу Наркы Исаеватына орто мектеп, адан кийин мына жерде Чалма бала бакчасы бар, ал адан кийинки жылы клуб, азыркы маданият үйүнүн ремонту, анан былтыркы жылга ушул эмебизди жасадык. Айыл өкмөттүн имаратын бул дем берүүчү грантка айыл өкмөттүн өздүк салымы менен кошулуп. Анан андан бөлөк айтыла турган болсо ошодон бери ушул 4 жыл 5 жылдын ичинде 5 жыл болоюн деп калды. 2 спорттук аянтча курушту. Аны ушул айылдын жаштары өздөрүнүн күчү, өздөрүнүн дарамети менен 2 спорттук аянтча куруп берди. Анан жана Суакмат Атамбаев деген агайыбыз, абабыз бир спорт зал салып берди Абакеев атындагы мектепке. Анан Куштанбек Садыбалдиев деген инибиз Исаев мектебине ал бир спорт зал салып берди. Бул имени өзү Токбайталага эле жасалган иштер. Билбейм, эми Кудайдан тилеп насип кылса деген жакшы тилек менен турабыз. Арабтар бир мектеп салып беребиз, ада тең жогорку айылыбызга, бул айылда эмес, мындан кийинки айылыбызга. Анан да бир Рамис деген инибиз бар, кичи ГЭС салып берем деп атат. 500 мегабайттык. 0,5 мегабайт да. Адан кийин ошо Сабыр деген инибиз дагы ошол ГЭС салам деп атат. Аныкы чоңураак бул 7 мегабайт дегенде ГЭС Кудай калса, мына кагаздарын акыркы аборигенлерден алып келип Түркияга кеттим деп атат. Bir 10-15 gün içinde baştalып калса, bir ай экерде бүтүрөбүз деп атат. Ошондо Кудай насип эле кылып калсын деп жакшы тилектер менен турабыз. Ушу быйылкы жылы 2 кичи ГЭС курулат айылыбызга. Бул бир айылга кичи ГЭС курулуш, бул жакшы эле иш деп ниеттенем да. Тоолуу аймак болуп туруп, облус боюнча сынакта баш байгени жеңип алган Бал бөбөк балдар бакчасы мени таң калдырды. 130 баланы тарбиялаган 23 кызматкердин ишмердүүлүгүн көрүп баледейсиң. Сулукан Жоробаева эжекебиз айылыбызга ким келсе эле мактанчу жактарыбыз көп деп бир четинен көрсөтүп чыга калат. Чындыгында бул жерде тарбияланып жаткан балдар бактылуу балалыктын доорун сүрүп жатыптыр десем жаңылышпайм. Анткени бардык шарттар менен заманбап түзүлгөн. Бул ошондо Ниван мотору, Бул мына Ниван моторун жасап атабыз мына чөп мезгилинде. Булар зарылып келишет да. Ушул Нивалар анча-мынча мына чөп мезгилинде ушу тракторлор, комбайндар келишет ушул зарып. Бул жер бул жактан буйга алайкы ушу жолдун бою да. Бул жактан ушу анча-мынча жолдо калгандар, зарыккандар ушу 20 жылдан бери ушу атам кармайт. Сварка, мына сваркалар. Могу эскиден экен, илгерки. Илгерки сваркадан, сваркалык иштер, жолдо калгандар ушу түнү күнү дебей ушу жардам кылабыз да, колдон келишинче. Ошондо эмнелерин жасап бересиздер да? Бизде ошол почти бар эле мотор, коробка, сваркалык иштер, ушу жумуштардын колдон келген бардык нерсени ушу жардам кылабыз. Түнкү 3-4-төрдө зарыгып калса кайдесиздер? Баллон андай случайлар болот. Алайкудан келгендер айрыкча ошо баллон жарылып жолдо калгандар болот. Ошо бул жакта вулканизациялар бар барды. Ошолорго дагы жардам кылып колдон келишинче эме алабыз. Баллонду жарылса баллонду жамап беребиз. Бир нерселер үзүлүп кеткендер болот ушу машиналарданчы. Ремендери, аларга дагы ушу жардам кылабыз да.
ошо колдон келишинче. Сиз буну атайын окугансызбы же үйрөнүп алгансызбы? Мен бул атаман калган кесип, атам окуп келген. Атам окуп келген, мен ошол атаман көрүп эле үйрөнүп келатам буюрса. Атаман көрүп эле ошо жасап келатам. Азыр мотор жасап атабыз бунукун, Ниваныкын. Кече коробка кылдык. Ошол колдон келген жардамдарды көрсөтөбүз. Айылда ушул бир айыл боюнча бизде эле болчу да. Анан кармабай коеюн десең зарыгып келгендер болот, действительночи. Азыр ушул бир 3 үйдө болуп калды ушул. Алын атам кичине жашап өтүп калганга ошо анча-мынча ошол жака жумшайбыз. Анан зарык болгондорун биз бүтүрүп берип атабыз. Зарык болгондорун сураганда. Бул айыл элине деп мынау жолдо ошо баягы мусапыр болуп, машиналар бузулуп калгандарга кызмат акысы арзаныраак эле болобу? Кандай болот? Ошо суроонда жакшы бердиң. Негизи атам багында көңүчөк киши да. Ушул устаканалар, мынау ямалар кийин эле курулду. Буга чейин ямасы жок иштегенбиз, аябай. Кыйынчылык болот, суукта, кыштын күнү, ысыкта. Ошондо атам 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылга жакын ошо бесплатно оңдоп берген. Полный ушул айыл боюнча бесплатно оңдоп берген да. Андан кийин деле акчасын эле эмес, ошо адамдын көңүлүндө калат да, атамчы. Мындай ошон ыраазы боло турган кылып, ошон ыраазы болуп кете турган кылып, ошого ылай кылып бүтүрүп кетирет да. Көңүлүндө калат, анан акчасында казара калат да. Ошол. Ана кызмат акысын көңүлдөн чыгарып берип кой дейткенден анда. Көбүнчө ошондой эми азыр эми бираз мурдагыдан ставка көтөрүлдү. Шарга карап, бирок канткенде да баары адамдын көңүлүнө карап ошо кылабыз да. Бандай өтө эле көп эмес. Абдан жакшы. Айрыкча ата кесиби деп, ата кесибин улантып, мынантип айылга жардам көрсөтүп атат экенсиз. Ишиңизге ийгилик дейли. Бали. Рахмат. Мына ушунун моторун даярдап койсоңуздар эле жүрөт да бул эми, Бул ошол отолбай келгенде. Такыр мунун колобкасы полный иштебей келген. Моңор иштебейби? Могого безин койгонда. Буундан башка дагы мына чөп мезгилинде аябай нивалар жайлоого төлкө нивалар керек да. Нивалар келет, тракторлор келет, аябай зарыгыпчы. Азыр комбайндардын сынып калгандары кече эле могул бир трактордун чоң эле жерин сваркалап бердим. 200 эле сом алдым да. Ошол көңүлүндө карайсыз да. Анан сүйүнүп калдым. Ылдый жакта, башка жакта болсо өзүң билесиң, кымбат. 500ден кем болбойт да. Ошо. Жакшы, анда мен сизге тоскоол болбойн. Бул эртерээк оңдоп берип коюңуз эми. Зарыгып калган окшойт менимче. Булар аябай зарык. Булар ошо күнүгө келип атышат суранып. Тездетип бериңиз да. Ошо. Макул анда. Ишиңизге ийгилик. Хоп. Айыл элинин маанайын көтөргөн Токпай Тала айылынын шайыр апаларына кезиктим. Азыр бул жерде апалар олтурат. Эң негизгиси булар мына ушул тегүүчүлүк менен дагы алектенишет. Ошондой эле айылдын маданиятына бир топ салым кошуп келишет. Азыр кенен бул жактан сурап көрөбүз. Апалар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Айтсаңыздар, кантип ушинтип уюшуп калдыңыздар? Канча жыл болду? Эмне түрткү болду дегендей? Биздин уюшганыбызга ушу 5 жыл болуп калды. Биз өзүбүз эле ушу телевизиядан көрүп, ар жердеки шайыр апаларды көрүп, анан кызыгып калдык. Биз деле ушул өзүбүздүн айыл элинин маданиятын, элет жерин көтөрөлү деп өзүбүз уюштук. Бирибизди жүр, биз дагы ушундай шайыр апа көрүп көсөк кандай болор экен деп, биз ушу майрамдарда мартта энелер күнүндө ушундай уюшуп алып, өзүбүздүн маданият үйүнө концерт берип, ошол жерден уюштуруп, анан бош убактыбызда келип ушул жерден эмгек кылып кетебиз, бекер отурбай. Бекер отурган эми бара-бара жашың өткөндө болбойт экен, көңүлүбүз да сергийт экен, өзүбүзчө ушундай иштерди кылып, анан маданият үйүнө райондорго барып катышып турабыз. Мүчөбүз 12 топтон азыр чөп малында азыраак болуп калдык. Кээ бирлер бошобой калып 12 мүчөбүз бар. Ошолордун ар бир майрамдарда, мероприятия күндөрдө ошол өзүбүздүн маданиятына кулубузга өткөзүп турабыз.
8-марттарда ушул кыз келиндердин, апалардын көңүлдөрү ачылсын деп ал жерге да мероприятие өткөзүп, биз өзүбүздүн концерттерибизди берип турабыз. Программабыз бар, концерттерибиз бар, музыканттарыбыз бар. Музыкантыбыз дагы азыр чөптө болуп колу бошуп айтат. Бизде азыр чөп малы, кызыл мал. Анан бизде аябай жакшы уюштуруп калбайбыз биз ушу шайыр апалар. Ырларыбыз, программаларыбыз бар. Ушинтип уюштуруп жүрөбүз. Тигүүчүлүктөр менен дагы алектенебиз. Анан биздин ушу шайыр апалар тобунда мына улканчебиз бар. Бизден ушул дайым келип мына кыздарга сеп жасайт. Биз да келип жардамдашып, курагын курашып, кабый турган болсо кабып, анан бул жерде тез өтүп турат. Заказ келип турат. Ошону сурасаңыздар өздөрү дагы жооп берет ошо. Жакшы, эжеке. Бул жак айтып бараткан анда, Мынандай жөнө турбай колубуздан келишинче мындай төшөк курайбыз, шырдамал жасайбыз. Көбүнчө кыздардын себин дарайлайбыз. Мындай үй азыр эми жаш балдар үй салып өздөрүнчө неме кылып атпайбы, бир үйдө кыргызча кылып азыр ушундай мода болуп калды мына биздин чалмада. Ошолорго шырдамал жаса десе шырдамал жасап беребиз. Төшөк курап бериңиз десе төшөк курап беребиз. Анан мынандай шайыр апалар жөнө турбайбыз. Ылдый жакта мероприятия жанакындай конкурстар болсо, ояка да катышып турабыз. Ана ыр жагынан кыйынбыз. ырдап бербейсиз? Эми ырдап берейли а кыздар, а? Билген ырыбызды. Ооба. Алчадай жүзүң мөлтелкен, апаңдан башка өппөгөн, ала жасайган чырпытай, анда мен 15 жашта элем, анда мен 15, анда мен 15, анда мен 15 жашта элем. Okbaylar çaldım kanatka, 30'da geldik zamatta. Caylodu çolpon öçköndöy, Yaşlı kes kalat kayakta. Yaşlı kes kalat, yaşlı kes kalat, yaşlı kes kalat kayakta. Ulan bir alga şaşabız, ulgayıp para jatabız. Almon çok süykün baldarga, hazır biz apamız. Hazır biz hazır biz hazır biz apamız. О, сон. Болчак койбойлу. Сон ырдайт турбайсыздарбы? Баягы ырыңыздарды айткандай эле улгайып баратабыз дегениңиздер менен өзүңүздөр мынтип жаш болуп, жакшынакай болуп, айылдын маданиятына салым кошуп жүрөт экенсиздер. Азаматсыздар, ушуңуздан жазбаңыздар дейин. А мен болсо барайын, э? Абдысадыр ага, айтсаңыз, канча жашыңыз бар эми бул жерде? Бул жерде азыр 28 балча элек бар да. Быйылкы жылга. Тарттыңызбы, тарттын экенсизби? Биринчи сүзүмдү өткөрдүк, жакшы. Кудай калса биринчи сүзүм жакшы. Муну ошо түптөгөнүмө 3 жыл болду да. Өзүм каражаттап, өзүм уюштуруп. Мурун бул жөнүндө түшүнүк деле жок эле, ошо өзүмдүн аракетим менен, анан ар кечтердин жардамы менен ошо уюштуруп, жакшы өздөштүрүп калдым десем болот да. Азыр силердин астыңарда деле карап бүттүм эле. Жакшы, эми кайрага караганда арынын жини келет бул. Кайра берсең жини келет. Жана күн ысыгандан баштап карадым эле. Жакшы быйыл, Кудай кааласа жакшы. Бул тоолуу аймакта балды жакшы береби же анча бербейби? Ошо тоолуу аймакта мына чоорунду мезгилде чөп кышкан мезгилде ушу экспорсет менен немеден көп болот да. Жана каражасын зараңдап кетет. Ошонун түрүнөн анан экспорсет, анан мына тоо чөптөрүнөн жакшы. Анан бизде ылдый жакка караганда биздин аселдер башкача жыт болуп турат да. Сон сапаттуу да, мындай айтып жатканда. Сапаттуу. Мисалы башка жактын немесинде көрүп жүрөбүз аселдерин. Бизде эмес да. Биз кең сапаттуу. Биздики мындай жогорку айылдагылар былтыр мурдагы жыл немеден өткөрдү.
лабораториядан. Эң жогорку текшерүүдөн өткөрдү. Эң жогорку немени алышты да. Анан кийинки биздин айыл. Биздики да жакшы, бизден келип алышат, ашшасын биз эле сатабыз. Алар келип таң калышат да. Бишкектен, Россиядан келген балдар алышат. Таң калышат мындай. Өзүнүн айылдарга эми көнүп, жылда алып жешип. Жакшы эле, кирешет эле жакшы болот булардан. Түшүгү да оор болуш керек, же жеңилби? Түшүгү ушу кышындасы дем аласыз, бирок жайындасы 2 ай 3 ай карайсыз да. Тынбай. Мындай карап турбаса бул жагы урой деп коет, ол арын бөлүп учуп кетет матка көбөйгөндө. Анан ошо мезгилде ошо карап туруш керек да, учурбай кармап калыш керек да арыны. Анан түшүгү бар түшүгү үчүн. Муну дарылаш керек убагында. Анан күзүндө ошо уходтор керек, жемин жетерлик коюш керек жемин. Кышка, жазга чейин. Анан күн ысып, эгер февралда күн ысып кете турган болсо, анда дагы жем көбүрөөк талап болуп калат да. Ошон үчүн ошо жеткидей жемди расташ керек да, коюш керек. Анан жазда күн жылыгандан баштап, апрель, марттан баштап анан кийин уже ары чыгып, көпчүлүгү чыгып нөтө баштайт, иштей баштайт. Сыртка экспорттоо үчүн бир айылдарда кошуналар менен биригип бир чоң бир кооператив түзүп биригүү деген мындай пландар болуп атабы? Азыр эми быйыл мына буйга айылында, бизден жогорку айылда, Айыл өкмөтүнүн жогорку айылында ошо буйга айылы өзүнчө неме түзүп, ар боюнча, ошо экспорттоо боюнча. Анан биздин өзүбүздүн айылда, мына Токпай Тала айылында ошол мурун ошо частный сатып эле жүрдүк эле. Быйылдан баштап уже бириги баштады. Биригип, сүйлөшүп, кандай кылсак болот, кандай жол тапсак болот, кайсы мамлекетке чыгарсак болот деген маселелер козголуп атат. Ошону эми күздө көрөбүз. Түшүм азыр биринчи сүзүм болду. Анан экинчи сүзүм болот мына немеден. Да бир жума нарак бергенде. Анан ошондо сырөө канча экен билинет да. Анан үчүнчүсүнө барганда толук. Манча тонна бар, сенде мынча тонна бар деп чечилгенден анан сүйлөшүп баштадык. Бул асел турган сайын бул эскирбейт бул. 2 жыл 3 жылдын деле алып жей берсеңиз болот. Ошондо күчүнө кирет наоборот. Эски аркештердин айтуусу боюнча да. Иштеке болбойт. Бузулбайт. Алюминий фляга салып коесуз, болду. Тура берет. Бузулбайт бул. Ошол жагынан жакшы, бузулбайт бул. Жакшы. Көп көтөрөт. Ишиңизге ийгилик. Азаматсыз. Мына ушундай айылдарда арычылык, балчылык кармап, бул деле өзүнчө бир мээнет. Ошо мээнетине чыдап аракет кылып атасыздар. Балидейс, бул жер сонун экен асалды. Азалды. Буягына неметебиз сүзгөндө. Биягына бала чака тууган уруттар келип чогуу сүзүшөт. Алып кетебиз. Чайдан ичип отуруп кетсиз. Чайды, көк чай дамдап алып ошо ысыкта. Үйгө жакын барып келип иштей беребиз. Макул. Болуптур. Рахмат балдар, куш келипсиңер. Эже качандан бери тигүүчүлүк менен алектенип атасыз? Өзү мен көптөн бери эле тигем. Өзү үйүмдө эле тикчү элем. Элдин заказына карап, элине заказ берсе ошону тигип берчү элем. Анан ушу былтыр күздөн бери ушул жерге келип алдым. Себеби үйүмө анча бара алышпайт. Анан бул жака кичине көбүрөөк келишет экен да. Эмнелерди тигесиз? Элдин заказ бергенине карата эле тигем. Костюмдарды тигем. Женский ошо шымдарды тигип берем. Детский балдарга шым, шемпир. Менимче бул жакта курактарды да тигет окшойсуз. Ошо курак тигем, өзү баштатан эле ошо курак тигчү элем да. Курак менен эле келем, ошо көптөргө тигип саттым. Саткан сатып ошо. Канча сомдон саттыңыз? Ошо жуун 8.000ге чейин, 6.000ге чейин сатчу элем. Комплекти кылыпчы. Азыр көбүнчө эле ошо өздөрү заказ беришет, наны тигип бер деп. Анан кийинде оңдой тургандарын оңдоп берем. Бул айылда жакшы эле келеби буйртманан? Буйртма жакшы келет, анан ошо кызматчы керек болуп атат дагы.
Кандай сизге жардамчы же болбосо сиз менен биргеликте иштегенге? Биргеликте иштегенге. Өзүм жалгыз жетишпейт экем да. Айылга. Бир-эки үйрөтө турган кыздарым бар. Алар да үйрөнүп атышат кичинеден. Бүтүргөндө кандай буюмдарыңыз бар көрсөтпөйсүзбү? Костюм деп атасыз, юбка деп атасыз. Мындай костюмдарды эме тигебиз. Мыналарды, Шымдарды. Шым менен ушундай. Бул кыз келиндерге? Ошо келиндерге. Ошо күзгө маалып калат. Көрсөтүңүзчү, Ушулар тигем. Буну өзүңүз размерин алып, өзүңүз бычып, өзүңүз тигесизби? Өзүм размерин алып калам өздөрүнүн. Өзүм бычам, өзүм тигем. Канча сомго балайсыз? Өзү 300-400гө чейин тип берем да, өздөрү материал алып келген. Бул өздөрү алып келген материалдар да. Өзүм да алып келем ылдый жактан. Аларды ошо арзан эле берем. Өздөрүнүн эмесине карап элечи. Өтө эле кымбат кылбайм. Абдан жакшы, Элиза эже. Мына ушундай тоолуу аймакта айылда чакан тигүүчү цех ачып алып, атайын бүгүнкү күндө айтып атат Элиза эже. Ошо тигүүчүлүккө кызыккандар болсо жакшы болот эле, дагы өркүндөшсөк айылда. Айылдан түшкөн буйртмаларга жетишпей калып атам деп, ишиңизге ийгилик. Дагы кеңейтип, көбөйтүп, ошол өзүңүз айткандай, өзүңүздүн шакирттериңизди тарбиялап, өстүрүп, ошого тигүүчүлүктү үйрөтө бериңиз. Бали, бар болуңуз. Рахмат өзүңүздөр дагы ушинтип тартып келгениңиздерге. Бизди дагы ушинтип эл алдына чыгарып, жашырын нерселерибизди чыгарып атканыңыздарга чоң рахмат. Курман ага, быйыл чөп тоют маселеси кандай болуп атат? Быйыл чөп маселеси жылдага караганда сал оорураак. Анан себеби күндүн ысыгы болуп калды окшойт себепчи. Анан ошо күндүн ысыгынан чөп өсүп аткан моменттерде күн аябай ысып кетип анан чөптүн өсүшү токтоп калды да. Ошодон эле азыр аябай кыйналып атат да. Эми башка жакка салыштырмалуу бизде жакшы эле. Биздин айыл өкмөттө бир 70 гектардай арпа эккенбиз. Ошол арпаны мына кече баштадык, Кудай кааласа, мына комбайн оруп атат. Азыр ошо элдер келип, ар кимдин өз чегиндеги эмелерин ордуруп, өзлөрү жыйнап кетип атат да. Ого айыл өкмөтү ошо комбайндын алып келип бергенге милдеттүү да мындай кылганда. Себеби биздин айыл өкмөттө эме жок да. Комбайн жок болгону айтып, башка райондордон алып келишке туура келип атат комбайнды. Могу кырлардан бери орусуздар го, Баардыгын орулат. Буяк паски зона болот. Ушдан оруп отуруп, ана эмени дөңдүн нарагына чейин ошо да 1,5 ай убакыт бар да. Алейкум ассалам. 1,5 ай убакыт бар. Ошо 1,5 ай убакыт ичинде эл чөбүн орушат да. Буягын урушной орот, анан трактор, механизаторлор касилке менен орушат. Анан мелем ар кандай өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша оруп атышат да. Жакшы. Башка жакка чөп сатып атасыздар? Жок, бизде сатпайт. Себеби бизде только алат. Себеби наоборот сатып алат бизде. Себеби малды кармашат да. Анан ошо малга бизге эми бир кар жагандан кийин бизде болду. Кар кеткенге чейин чөп беребиз да, бир 6 ай убакыттын ичинде. Ошон үчүн бизде чөптү алат, сатпайт. Канчадан сатып алып атасыздар анда? 250-300 деп атышат. Чөптү. Пресстин келиши бул жаккачы. Бул жактан келиши, анан эми кымбат да. Күндө эме өсүп атат дейт. Баабы? Кымбат да эми? Кымбат бизге. Ояктан алып келсек, Актабай калышы мүмкүн да. Чөп алып келгенчи. Мал арзандап кетиши мүмкүн. Мал арзандашы мүмкүн. Мал арзандабады. Арзандап кетти, Азыр айтып атышат ошо. 400дөн деди го, 2 мал. Мал базарда малдар арзандай баштады, бодо малдар бир 20 миңге чейин арзандап кетти деп атышат. Эми мындай темп менен жүрүп отурса дагы арзандашы мүмкүн да. Эми биз баягы мал кармаган эл болгондон кийин бизге
наоборот кымбаттаганы жакшы да, 1 сом болсо дагы. Малдын да? Ооба. Еттин Эттин кымбат болгону, мал кымбат болсо жакшы да. Азыр итак эт 500 сомдон болуп атты. Килограммы. Бул жакшы эле урап экен а? Бул жакшы эле уруп атат. Бул комбайнды Шузак районунан алып келгенбиз. Жалабаттанбы? Ооба. Ошол жактан келип, договор менен келип, биздин ушу бир 60-70 гектарыбызды оруп берет да. Элге кызмат кылып атат. Арпанын түшүмү кандай болуп калды быйыл? Түшүмү жылдагыдай эле. Бирок паски өрөөнгө караганда бизде жакшы деп айтып атышат. Себеп? Себеп бизде эми баягы убагында жаганга жакшы болду да. Жагандын пайдасынан эгин жакшы деп атышат. Ана бизде дыйкандар эми үйрөнүп башташты да, азот бергенди. Бизде азот беришпейт. Естественно, жерге эгип, ошол уход кылышат. Анан 40 себишет азоттун ордуначы. А чөлдө болсо только ошо азот менен гана өстүрүшөт да. Арпанын пакалын да жедиресиздер да? Пакалын оруп кеткенден кийин пресс-подвозчтар келет. Айылыбызда ошо пресс-подвозчка айдаган балдар бар. Ошолор келет дагы пресстеп берет. 15 сомдон 20 сомго чейин пресстеп атышат азыр. Быйыл эгер кыш жеңил болбосо, дыйканга бир тойло оор болуп калат анда? Оор болуп калышы мүмкүн, бирок эми дыйкан да өзү аракет кылыш керек да. Оруш керек, тоодок чөптү калтырбаш керек. Элдерибиз нар жактары да калып турат кичине. Орот олорду дагы. Дагы ороп, Аларды эми оруп туруп аны баягындай чийне, болбосо эме менен сүйрөп түшүшөт да. Баягы техника чыкпайт да. Өтө эле бийик кырлар экен да. Ооба. Илгертен эле биздин жер шарты ушундай болуп калган да. Бийик болуп калганын байланыштуу, ошолорду баарды үлүшкө бөлүнүп кеткен да. Үлүшкө бөлүнгөн, анан госфондуга бөлүнгөн. Ошолордон орушат да. Бул жерим канча гектар? Бер өзү ар ким ар кандай алганда семьясына жараша алган. Кээрлери 80 сотук алган, кээрлери 1 гектар алган, 50 сотук алгандар бар. Жер бөлгөндө семьясына жараша бөлүнгөн да. Бургазы берге. Берге. Бол. Ассалому алейкум. Biz erterak alınmasakçı kombaynga. Kombayn tiyge kalap dagı eme ırgıp kedet da. Arpanın başıçı. Beker elge ziyan bolat tuvağında alıp gelmesin. Sen narak beret gelsin he? Kurban ağaç. Buldakları da orattı hemen. Buldakta 10 günün içinde orup jinap tutup geçiş gerek de. Oşonday dagor kulap kelgenimizde. Makul emi. Teknikanızlar buzulbay, eşelemanı orup bütürüp alыңыздар hem. Rahmat sizlerge daga oşol programыңарга rahmat. Eldi tartıp eldin jakşı jagын көрсөтүп жүрө бериңиздер. Tinch bolуңуздар. Sizlerge de oşa çıkarmaçlar ийгилик болсун ha. Rahmat. Makul. Tinch bolуңуздар. Хорошо давай. Болуптур. Тоолу элдин тоодой түйшүгү болот дегендей, Токпай Тала айылын эли бүгүнкү күндө кыштын камын ойлоп, мал жандыкка той топтоо менен алек. Бир четинен карасаң, айыл ар тараптуу өнүүгө бет алган. Мына ошентип бүгүн биз сиздер менен биргеликте Чалма айыл аймагына караштуу Токпай Тала айылына болгон сапарыбыз соңуна чыкты.